жақсы тамаққа, жақсы мәмілеге тартылғанда жақсы амалдарға тартылайық. Қандай жыландан, шаяндан қашқандай, уының зиян деп түсінгенде дүниеден ошондай қашайын. Кылып алсақ ошончо бир зиян таптык деп түшүнөйүн. Анын тазалашына аракет кылайын. Жакшы амалда бир туугандар биз менен жарышайын. Бирок жакшы амалдардын кабыл болушлугу үчүн ыхлас шарт, пайгамбардын тарикаты шарт. Андан кийин туугандарым бирөөнүн акысынан коркпойлу. Эгер биздин тамагыбыз булганса, анда биздин дуабыз да, амалыбыз да кабыл болду. Бирөөнүн акысы кирип, каныңыз айланып жүргөн болсо, анда билеңиз, сиз бекер эле кыйналып жүрөсүз. Бекер эле кыйналып жүрөсүз. Пайгамбарыбыз айтат, Маккага ажыга дейт, өтө кыйналып чарчап, кийимдери жыртып, чачтары уйпаланган. Барып алып Макканын эшигин кармап, ey Алла мени кечир деп Алладан сурайт. Бирок Аллах Таала маны ошондой ыйык жерде дагы Макканын эшигин кармап турсам кечирбейт, себеби анын эмне ичинде бирөөлөрдүн акысы жүрөт дейт да, бирөөлөрдүн акысын эмне кылып турат, алып жүрөт өзүнө депчи. Пайгамбар саллаллаху карап, бир күн таң аткычаң басып кыйналып чыгып кетти. Өтө кыжалат болуп сурады. Алланын Расулу мынча кыжалатсыз деле. Мен түнү өтө курсагым ачтыктан үйгө келсем эч нерсе жок. Жерде бир курма жаткан экен. Ошону курсагым ачтыктан жеп койдум дейт. Жеп алып анан ойлонуп калдым дейт да. Бул эгер садакага келип калган курма болсо эмне болот? Пайгамбарлар садака жеген эмес да, жебейт. Хадия жеген. Устаздар айтат, ал дейт, садаканын малын үйгө киргизген эмес дейт да. Бирок бир аз күмөндүү болуп калган себептен бир курманы курсак ачтыктан токтобой жеп алган үчүн таң атканга чейин кыйналып ары бери басып өтүп чыгып кетти дейт да. Абу-Бакырдан бу исламга чейин колунда кулдары болгон да. Ошо кулдарынан бирөө ушундай шарт менен азат болгонго келишим түзгөн, шариятыбызда бар. Иштеп келет дагы күнүгө эгасына үзөт да. Ошентип калсаң, мисалы өзүн 100 миңге баланган болсо, сону иштеп таап келип эгасына берип өзүн азат кылат. Анан таап келгенин Абу-Бакырдан бу өзүнүн малы болот да. Анан бир күнү сурабастан курсагастан ал дагы бир нерсени жеп алат. Жеп алып туруп анан сурайт, бул сен качан таап келдиң? Айыл айтты, мен дейт, сизге жанагы таап келген малым дейт, илгери бир замандарда мурун жахалат малда көз ачыктык кылат элем, бакчылык кылат элем. Ошондо бирөөнү алдаган элем, ошонун акысы калып кеткен эле. Бакчы только алдайт да. Ошонун акысы калып кеткен эле. Ошону алып келип бериптир мага. Ошону алып келдим дегенде, Абу-Бакыр оозуна колун салып, баягы бир тиштем нерсени ашказанынан кайра суу ичип кузуп чыгарып таштады. Анын акыбалын көрүп жандагылар айтты, бир тиштем үзүм го деди. Деди, бир тиштем үзүм болсо дагы Пайгамбарыбыз айткан, ким арамдан бир тиштем нерсе олтурууга кирет деген. Мен жаным чыкса чыгып кетсин, мен муну сөзсүз кусуп чыгарып таштайм депчи. Алладан болгон коркуу. Кыжалат болбошубуз керек. Алла биздин тадырыбызга жазган рызкыны барго сөзсүз берет бир турганда. Ошол ишенимдин алсыздыгы бизди кыйнап атат да. Ачка калам деген бир коркунуч менен бир туугандарым, биз канча катуу аракет кылсак ham алиги айтат го, жүгүргөн эмес буйруган алат депчи. Давуд алейхиссалам заманында бир камбагал адам өтө кыйналып, эч нерсеси жок, ачкадан өлө турган болгондо үйүн эшигин сүзүп бир уй кирип келди да. Уй кирип келди. Деди, муну Куда берди деди да, шап анан кийин жыгытып союп анан көшүн кууруп анан бала чакасы менен жейт.
Jegende эле ertesi günü bir uydun egesi kelip menin uyumu gördüңүzse mınabı sen eken men unutпай жеп алдым dedim. Ошол учурda Davut aleyhisselam пайгамбар анан казы болгон да, пайгамбарлар чечим чыгарат эле. Арызданып барды, ушунда мен үйүмдүн атын союп жеп алдым. Uydu sen eşikten aydap girdingmi же uy өзү кирип бардыбы десе, өзү кирип келди. Анда чечимиңерди мен эртең айтам мен. Сотчулуш керек да, талкуулап. Эртеси күнү анан жанагы uydu жеген менен uydун ээсин анан чогултуп туруп айтат. 5 та чечим бар дейт, 5 та чечим. Эгер бир чечимге ыраазы болсоң, 4 чечимди окубай бер дейт. Айтым дейт. Биринчи чечим дейт, ушул уюңа ыраазы болуп кое бер дейт да. Десе, мен ыраазы болом дейт. Менин уюм болсо бул союп жеп алса дейт. Буга ыраазы эмесиң, бул чечимге жооп. Экинчи чечим жок дейт. Экинчи чечим дейт, ушул өзүңдө канча уй болсо дейт, ошонун баарын ушу балага бер дейт. Бул уй мен ыраазы болсо кандай калган уйларымды берем дейт. Буга ыраазы эмесиң жок. Үчүнчү чечим жок дейт. Үчүнчү чечим өзүңдөгү бар байлыктардын баардыгын ушу балага бересиң дейт. Үй пүйүңү кошуп дейт. Эси болуп калат. Неге мен андай кылам? Уюму жеп алса, уйларды бербесе, мен үй пүйлөрүмө чейин берем. Онда 4-чү чечим жок дейт. 4-чү чечим дегенде ушулардын баардыгын берип өзүң ушу балага кул болосуң дейт. Дагы эсеп, неге андай, мындай деп анан ушундай неме алганда, анда 5-чи чечим жок дейт. 5-чи чечим ушундай болот. 5-чи чечим сага өлүм жазасы болот дейт. Неге мага өлүм жазасы болот дейт? Жүр деп анан кийин жанагы жетелеп барып, бир жерде каздырат. Каздырса, адамдын өлүгү чыгат да. Мына бул адам билесиңби ким дейт. Ким дейт? Сен өлтүргөн адам. Бул өлгөн адам, бул баланын атасы дейт. Сен бир заманда ушунун кулу болгонсуң дейт. Муну апарып өлтүрүп бүт байлыгын өзүңкү кылып алгансың дейт. Алла бирөөнүн акысын бирөөдө калтырбайт дейт. Уй өзүнүн ээсин таап кирди дейт да. Сен ыраазы болгондо иш бүтөт эле, айыбың жартылып кетет эле дейт. Сен бардыгына ыраазы болбодуң, акыры ушундай болду. Эми сен өлүм жазасына тартыласың да. Бирөөнү өлтүрүп, малын тартып алгансың деп. Устаздар айтат, ушул окуяны айтып, сиз кызылат болгоң деп бирөө акыңызды тартып алса, Алла аны кайтарып берет деп. Бирөөнүн акысын Аллах бар го бир таны. Бирөө тартып ала турган болсо, аны калтырбайт аны. Сөзсүз алып берет. Сөзсүз алып берет. Ошон үчүн бир туугандарым, биз кызылат бойло рызкыбызды Алла өз жоопкерчилигине алган. Алла өз жоопкерчилигине алгандан кийин бар го, бир тамчы сиздин бар го, рызкыңызды бирөөгө Алла алып бербейт. Аны андай дүйнөдө андай күч жок. Onu тартып алып кое турган. Убактынча адамга ыктыяры билген себептен тартып алам деп аракет кылат, тартып да алат, бирок Аллах Таала кайтарып берет да. Бул дүйнөдөгүсү ар бирин Аллах Таала эмне кылат? Орлоруна коюп берем, ахиретте эсеби да болот. Ахиретте эсеби да болот. Ошол бир туугандарым, биз эмне кылайлы? Жеген тамагыбыздын балабызга алып келип аткан продуктубузду, алардын урсагын барга эмне алып келип атканыбызды бир карап коелу, бирөөнүн акысы келип калбасын. Мына кече 2-3 бала ооруп аткан экен, 170 миллион, 2 миллион экен бир дарысы да. Ошого жооп элибиз кыймылда, ошо бала жашасын деп аракет кылбаса, QR-коддорун алмаштырып, ошо баланын атынан оорозодо акмактык кылып атат да, караңы. Бир айтып атпайбы, силердин бетиңер бетиңиз биттин көт экен депчи. Онун айырмасы жок экен. Хотя оорозодо кичине эс алып турбайсыңарбы, аферисттер деп атат да. Оорозонун урматына караң, ушундай кончинилер бар, мен көбүн тааныйм да ошолчу. Алла, мечитке бөлүнүп келген акчаларды жешет да. Сүйлөсө асманды сүйлөт да. Бул паришта да, көрсөң святой дейсиң да. Көбүн биз аралашып, Алла десин.
sızdap, bozdap, kıynalıp kança bir tuanlarım o. Men oşularda aytam, masjidtin pulun jegenden görüp sen çoçkonun etin jeyiver depçi. Sen çoçkonun etin jesen sağa bolöre sağa depçi. Ayırmam ne? Çoçkonun eti ol aslı onun turuşu haram. A seniki büröөнүн tem böyle Allah'ın üyüne bölüngen akçаны jegenden keyin sen beti yok. Adamın etinden jeysin sen. Yani istersen korkmuyorsun. Ne? Bunu razı bu da korkunçtu mesela. Da korkunçtu. Şöyle için bir tane daha bizde biröөнүн akısını jeş, biröөнүн üstünden pul jeş. Bu bizge вообще мындай тамагыбызды ылгабайбыз, топтогон байлыгыбыздан булгабайбыз да. Качан biröөнүн акысын жегенде адам, качан арамдан жегенде өтө коркок. Мусулман эмне үчүн коркок азыр? Топко окшош, топ. Топтун нары тепсең, бери тепсең, жеңил нары учат го. Неге içi boş da? Musulmanın içi boş, жүрөгү boş. Неге? Коркок, biröөнүн акысын жейт. Ошон үчүн жер бетине мусулмандар каалагандай теп атат. Эгер içi толо болсо, ыйманга, Аллага болгон такыбалыкка, адалга толо болгондор, ол бир топ болсо, içi жык таш болсо, тээп көрсө тепсе бутун сынат да. Туру, бааларым кыска жашоодо жыгылсаң ачкадан жыгылып эле кал да biröөнүн акысынан коркой. Biröөнүн акысын. Балама жедирбей. Иристетиңе балаңызга алып келип арам жедирсеңиз, ол арамдан чоңойгон бала сизди укпайт эсеңиз. Канча аракет кылсаңыз да Алладан амалсызбайт, бейиштен да алыс, жакшамалдардан да алыс. Арам менен тургузуп оранан кийин жакшы адам болсо экен деп үмүт кылганыңыз бекер алчу. Сөзсүз бир жерде чычатат. Сөзсүз бир жерде саткындык кылат. Сөзсүз бир жерде майдандачы таштап качат. Эл жерин саткандар ошолордон чыгат. Ошондой. Арамга жакын болуп, бузукулукка жакын, зынага жакын. Ушундай да. Я Алла. Ошол бир пландан келиңиздер. Кыска жашоо келген. Biröөнүн акысын жеп атып жаның чыгып кетти. Же biröөнүн акысын ичиңде ашказаныңа каның айланып атат да. Жеген нерсенин баары канга бөлүнүп анан кандан анан тегеренип жүрөккө келип кетет го. Ошол бир туугандарымдай бир тазалап коелу да. Эсте мына жерде мени атайлап эле жеген, мына жерде билип эле кошуп койгонмун. Ушул жерде мынча процент арам, мынча арам менен турган, мынча бирөөнүн көз жашы менен турган, мынча менин зулумум менен турган депчи бөлүп кыркып, машалла аз Алла берип бир жигит келди. Мен ошол баягы бир урушта ушунча жеп койдум эле. Эмне кылган дейт. Эмне кылмаган мен? Канча жедим, мынча жедим. Приблизительный өтпөйт ол жерде. Ашыкчасы менен $1000 жедиңби? Приблизительный 2-3 миң нары болсо көбүрөөк кылып ашыкчасы менен сырас эгасын таап бер. Эгасын таппасаң, эгасын атынан бирөөгө хадияга. Кыямат күндө сөзсүз жакаң асылат. Ошондо ошонун атынан эмне соокко муктаж болуп турганда ошого берилет. Ошол бир туугандар. Кандай десеңер аншалла таза жашайт бир туугандар. Пикирибиз да таза болот. Жүрөгүбүз да таза болот. Бир туугандарым биздин барга бардык дүйнө ахиреттебиз күлдөйт да. Сөзсүз сизге бөлүнгөн нерсе сөзсүз берилет. Алеризланго атын мынан кармап тур деп базарга кирип кетти. Чыкса ошо кармап турган 2 динар берейин дедилер да. Шап этип туруп Алеризландын ичкери кирип кеткен жүгөнүн чыгарып сатып берди 2 динарга. Чыкса аты бош турат, жүгөнүн чыгарып сатып берди да. Анан баягы тутуп келишти да, халиф эле да. Бул эмне кылганың деди. Акча керек болуп калды деди. Мен сага ушуга 2 динар берейин дедим да, шашып коюпсуң деди да. Адал нерсеңди булгап коюпсуң, арамга. Адалдан бериле турган нерсени шашып не кылып коюпсуң, арамга айланып калыпсың деп. Шашпа. Ошол арамдан деп аткан нерсеңиз бар го, сөз сизге берилет эле болгону сиз эмне кылып алдыңыз? Сиз арам кылып алдыңыз да. Ар бир адамдын рызкысы мындай бир бочка дейли, ичинде 1 тонна 2 тоннадан бар да. Андан түшө турган мындай кран. Ошол крандан кичинеден тамчылатасыз, куюп баласыз. Ол көбөйбөйт, азайбайт, сиздики болот. Болгону түшүп аткан чөйчөк жана краныңызды адалдап койгуз. Бирөөс ошол жерди канализациядан мындай кылып арам кылат. Адалдан казынадан келген нерсени эмне кылат? Арамдан алып туруп, мына арам кылат да.
Oşolardı adaldap koyuyoruz ele. Oşo 2 tonna sizge çeçilgen nerse, oşo sizden bunca bir alba sizge jedirip tamağından ötkürüveren canınızda. Allah bazıga hakikat düşünürsün, takvalık versin. Ha bir tanda maramdan kaça turgan, yılandan kaçıptı. Adalga şaşa turgan süyüktük bendelerine. Allah talan özü. Tuğru yolda ol. Allah talan Müslümanlarda bolda ol. Ve sallallahu teala ala hayri hulkihi Muhammed ve alihi ve sahbihi. Allah. Selamun aleyküm ve rahmetullah.